өзүм банктын кызматкери болом. Азыркы учурда официалдуу түрдө декреттик эргүүдөрмүн. Декретте негизи жөн отурбастан кандайдыр бир иш менен алек болгум келчү да дайыма элечи. Анан ошол себептен ушул ишти тандап алгам. Азыркы учурда экологиялык жактан таза айымдар үчүн эко жалаяктарды мындай чыгарып атам. Мага атам жардам берет, келиним жардам берет жана мен үчөөбүз кичинекей ишти баштап иштетип атабыз. 2,5 жыл болуп калды. Кадимки прокладкалар менен мен колдоно албачумун. Кичинекей кезимде аллергиям бар болчу да. Ошону тигип көрдүм. Анан өзүмө, эжелериме, апама тигип бердим. Баарына жагып калды да. Дагы тигип берчи деп сурана башташты. Сатып алат элек деп. Анан ошондо мага идея келди да. Анан эң негизгиси ошол иш менен алек болсом, мен өзүм кичинекей болсо дагы экологияга, айлана чөйрөнүн тазалыгына оң таасирин тийгизет экенмин деп ойлонуп, анан атаман жардам сурадым. Подгузники жана прокатки боюнча негизи алар гигиеналык таштанды болуп эсептелет да. Аны биз ырытканда, мисалдан свалкага кеткенде ал ысый баштайт, ал жактан күйөт, ал деген ал жактан ушундай улуу заттар чыгат да. Климаттын өзгөрүшүнө дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Колдон келсе азыраак колдонуш керек. Подгузникти мисалдан бала үйдө болсо, мындай жөнөкөй чүпүрөктөн жалаяктарды колдонуп, анан кийин прокаткага дагы азыр жакшы альтернативалар бар. Кызым өзү тигип, бардыгын кыркып жүрдүм. Кыркканда кыйналат, жана аппаратты жакшы эмете албайт. Мен анысын кыркып бердим. Анан кийин тигет, анан алып келишим, мен тигип көрөйүн деп анан тиге баштадым кичинеден. Мен өмүрү машинка карап көрөрмүс. Башталышында жанагы бытаба бар го кичинекей, аны менен эметти. Анан кийин мен үйрөнгөндөн кийин чоң алып берди. Бардык эле заманбап бир жолку колдонуучу прокладкалар полиэтиленден жасалат. Ошо мендей көйгөйү бар айымдар аябай жакшы түшүнүшөт экен. Анан кийин жакшы отзывдар жазып беришет. Мен издегеним, көптөн издегенимди сизден таптым дешет да. Андан тышкары бирок азыркы учурда мындай экологияны мындай көбүрөөк, экология жөнүндө көбүрөөк ойлоно башташпадыбы? Ошондой айымдар, алар аллергиясы болбосо деле аябай жакшы кабыл алышат. Жана эч кандай тескерисинче бул жакшы иш, жакшы продукция деп колдонушат да.